Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен азыр обращением кече Верховный сотто да обращение кылдым. Мына мен Верховный соттон чыктым. Нуриза эже арызыңызды экинчи жолу тапшырдым, жоопту беребиз дешти. Ошто турам. Мына мен айлана чөйрөм. Неме? Западный. Барсбек круговойунда турам. Барсбек круговой каякта турат? Барсбек круговой. Тегинде менин артымда турат. Ошол. Могул жерде Давлетов Айбек Абубакирович, заместитель председателя Верховного суда по гражданским и экономическим делам. Сизге лично обращение. Могу мен жанында турган эжекенин маселесин көзөмөлгө алып коюң. Буга чейин Ошто 3 жолу сот болуптур. Үчөөндө тең мыйзамсыз чечим кабыл алган деп бул эжекелер айтып атат. Туурабы эжеке? Бул эжекен маселе жакшы неме шаардык сот туура чечим чыгарып бердилер. Кайра шаардык соттун чечимин бузуп, облус сот туура эмес чечим чыгарып койду. Бул эженин маселеси мындай, урматтуу тиги жатып турсаңыз, тиги урматтуу Давлетов Айбек байке. Нуриза эже тиги 3-чү жолу арызыңызды алып келдим. Биринчи жолкусунда сотко арыз жаз деп, экинчи алып келгеним жок болуп кетти, дайынсыз. Могу 3-чү жолу алып келдим эми азыр. Могу жактан регистрация кылып карап берет го азыр. Мама Турсункул кызы Нуриза. Телефон номери 0708 62 13 34 экен. Ош шаары. Биринчи жолу алып келгенде тиги аппараттан чалып айткан экен, сотко жазып бергиле деп. Экинчисинен опшум дайын болбоду. Мына үчүнчүсү. Буюрса регистрация болду, эми жетет деп ойлойбуз. Буюрса жооп берилсе керек, рабочий 15 күн ичинде. 14. 14 күнбү? 14 рабочий күн. О, катталган номер. Азыр. Так. Могу Нуриза эже катталган регистрация номерин берди. Анан бул жакта тиги сотко жазгансыз, дагы бирөөсү бар. Көкөнбүн төрөгөз Камчыбек Ташиев мырзага, аларга да жеткирип берем азыр иншалла. Урматтуу Давлетов Айбек Абубакирович, Верховный сотто иштеген жогорку кызматкер. Могу азыр Верховный сотко Бишкекке өткөндө Мама Турсункул кызы Нуриза деген эже, байланыш номери 0708 62 13 34. Арызды берген мага, мен алып келген бул жаккачы Верховный сот бергенбиз, 2 айдан бери жооп жок. Азыр бул жакта ошол Верховный соттун ичинде жүрөм го. Бул жактан болсо сизге Давлетов Айбек байке өзүңүзгө кирип эле могул арызды берейин десем 107 кабинетте, 107ге мен өткөндө тапшыргам 2 ай башта. Дежурный 111 кабинетке кирди, дал бул жакка жиберип атат. Ушуну эгерде көрүп кала турган болсоңуз, реакция кылып койбойсузбу могул Мама Турсункул кызы Нуриза деген. Азыр мен сизге мындай көрсөтөйүн. Байке, ушул арыз. Ушундай арыздан 2 ай башта берип кеткен мен 107 кабинетке. 107 кабинетиңиздер могу 114, могу жакта 107 кабинет бар экен ушул жакка. Могу Давлетов байке, могу 110 кабинет, могу 107 кабинет. Ушул кабинетке тапшырган элем. 7 кабинетте Олжобай деген байкеге жиберди. 1,5 ай 2 ай башта тапшырган арызыңызды эмне себептен жооп берилбеген ушул жакта билсеңиз болот дейт. Могу 7ге келип калды. Сутап көрөлү. Мама Турсункул кызы Нуриза эже могу 7 кабинет Верховный сот Олжобай байке кабинетинде каралды. Мама Турсункул кызы деген арыз түшкөн эмеспи? Үйүн алдырган бир что-то процесс болот.
işi karaldı öyle. 10 Mart'ta ошо жазып атат да. Анда ишке келип кеткен турбайбы? Yani yoktur. Yapıların emez. Mıyız yok. Ya mizan çeşit bölümümüz gördüğümüz şu anda büyütüm sizlerde işte Türkiye'ye mi? Bayatma bir şey yok. Урматтуу Давлетов Айбек байке, могул даттанып аткан Мамат Турсункул кызы Нуризе эжелер ошто бир нече жолу сот болгон. Бул Нуризе эжелерди катыштырган эмес, бир да сотко. Анан тиги Верховный сотто дагы иши каралган экен. Бул жакка дагы чакырган эмес. Мамат Турсункул кызы Нуризе. Булар жок эле. Өз алдынча эле сот өткөн, өз алдынча эле чечим чыгарып, апасынан калган үйдү бөтөн эле бирөөлөр тартып алган да кыскасы. Азыр могул Олжобай байке айтып атат. Экинчи алып келген арызыңарды 107 кабинетке бергиле. Регистрация кылат. Ушул арызга жооп берет. Эгер сот болсо, Верховный сотто Бишкекте могул даттанып аткан Мамат Турсункул кызын өзү эжелерди чакырышат деди. Азыр кайрадан 107 кабинет. Ошол эми Давлетов Айбек байке көзөмөлүңүздү алып коебуз деген ойдомун. 107 кабинетке тапшырдым. Экинчи арызды регистрация кылып, тиги ответин беребиз деди. Иншалла. Эми ушул күнгө чейин Верховный сотто дагы каралган экен, бирок даттанып аткан Нуризе эже катышкан эмес да. Булар жок эле сот өтүп келген. Булардын талабы могул Мамат Турсункул кызы Нуризе эже. Биз сотко катышышыбыз керек деди. Апаман калган үй кыздарына, балдарына калыш керек. Бөтөн эле бирөө алып албаш керек деп, адилеттүүлүктү издеп, чындыкты издеп жүрөт. Ошого мен кызмат кылып жүрөм. Урматтуу Давлетов Айбек байке. Мына мен Верховный соттон чыктым. Нуризе эже арызыңызды экинчи жолу тапшырдым, жоопту беребиз дешти. Баары бир Алладан иншалла, мен эч ким эмесмин, колумдан эч нерсе келбейт. Жөн эле бир Алла үчүн сизге кызмат кылып жүргөн себепкер инсанмын. Айлана чөйрө, альхамдулилла, сонун өкмөт үйүндө Бишкекте жүрөм. Мага эми бул дүйнөдө кайтпаса акыретте Аллах таалам соон берсе болот иншалла. Ошол эми үмүттү үзбөй карап туралы. Алланын өкүмү менен мыйзамдуу, адилеттүү сот болсо сиздерди чакырат. Апаңыздан калган үйдү сиздерге кайтарып берет деген ойдомун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен азыр обращением, кече Верховный сотто дагы обращение кылдым. Мен азыр дагы ошто турам. Мен айлана чөйрөм. Неме? Западный Барсбек круговойунда турам. Барсбек круговой каякта турат? Барсбек круговой. Тегинде менин артымда турат. Ошол. Могул жерде Давлетов Айбек Абубакирович, заместитель председателя Верховного суда по гражданским и экономическим делам. Сизге лично обращение. Мен жанында турган эжекенин маселесин көзөмөлгө алып коюң. Буга чейин ошто 3 жолу сот болуптур. Үчөөндө тең мыйзамсыз чечим кабыл алган деп бул эжекелер айтып атат. Туурабы эжеке? Бул эжекенин маселе жакшы неме шаардык сот туура чечим чыгарып бердиле. Кайра шаардык соттун чечимин бузуп, облус сот туура эмес чечим чыгарып койду. Бул эженин маселеси мындай, урматтуу тиги жатып турсаңыз, тиги урматтуу Давлетов Айбек байке. Бул эженин маселеси үй маселеси гражданский. Апасы менен атасы ажырашып кеткен. Атасы азыр каякта экенин билбейт. Бул эженин 4 баласы бар. 4 балаңыз барбы? Кыз бала, уул жок. Эки эле бир тууган, 2 кыз. Үй маселеси, апасы раматтылык болуп кеткен. Аллахым бейиштен орун берсин. Апасынан калган, апасынын наамында үйдү мыйзамсыз апасынын бир тууган иниси. То есть бул эженин тагасы болуп калат. Мыйзамсыз тартып алган.
Анан бул эже Оштон чындык таппай мага нотариустен доверенность өткөрүп берип, сизге Давлетов Айбек Верховный сотко, тиги Садыр Жапаров Нуркожоевичке, Камчыбек Ташиев ККМ төрагасына арыз жазып берди. Мен кече барып жеткирип бергенмин. Анан эми бул эже азыр квартиралап жашайт. Ата-энесинен калган имущество кыздарына, балдарына мурас болуп калыш керек эле да. Анын бир туган уругу ээлик кыла албайт. Мен билгенден. Ошого Кудайдан коркуп, мыйзам чегинде карап берип коюңуздар эми сураныч. Мен экинчи жолу, үчүнчү жолу барышым ушу эженин маселеси менен Бишкекке. Биринчи барганда Садыр Жапаров Нуркожоевичтин советниги бул эжеге чалып алып, силер Верховный сотко арыз жазгыла деп отмазка кылган. Өзү бул эжелер Оштон соттон чындык таба албай Бишкекке жиберип атса, тиги жактан ошондой деген. Анан ачуум келип экинчи жолу барсам, 1 ай өттү, 1,5 айда өттү, жооп бербеди. Туурабы? Экинчи жолку жазган катыңызга. Кече барган, 3-чү жолку барганым. Анан Верховный сотто айтып атат. Арызыңарга жооп берилбеген себеби Верховный сотто сот болуптур. Ошого тиркеп койгон дейт. Анан сот болсо бул эжелер Верховный сотко катыштыңыздар, катышпадыңыздарбы? Жок. Буларды Чакыруу да келген жок. Чакыруу келген жок, жооп жок. Булар жок эле кандай сот болуп өткөнүн мен билбеймин. Ошого кыскасын айтканда көзөмөлгө алып койгон Камчыбек Ташиев Нуркожоевич дейм. Камчыбек Ташиев Кыдыршаевич, Садыр Жапаров Нуркожоевич, Давлетов Айбек байке. Ошол 3-чү жолу барышым кыскасы Бишкекке. Ушул эженин ишин атайын мамлекеттик ички иликтөөнүн көзөмөлүн алып, мыйзамдын чегинде так жана туура кылып чечип берип коюңуздар. Жардамга муктаж, кыйналып жүрөт. Ошол. Анан дагы эмне дейм эми? Тиги тагыңызга эми Кудай бар эми. Уул жок сиздер да? Экеле кызсыздарбы? Апаңыз өтүп кеткен. Эми бир туган эжемин кыздары болсо, уул жок болсо, квартиралап 4 баласы менен жүрсө, апасынан калган коем ушу кыздар эле жашасын деп берип койсо деле болмогойсу негизи тагыңызчы. Эмне айтам эми? Эмне сөз айтам эми башка? Менде бир полномочия болгон эже. Мен мынтип какшабай элечи 3 жол Бишкекке барып, убара болбой эле бул маселени бир күндө чечип коймокмун. Ошол полномочия жок үчүн мамлекет кызматкерлерге жүрбөймүн мону көзөмөлгө алып бергиле. Кыйналган, акчасы жок, таныш билиши жок. Мусапыр жарандарыбыздын иштерин карап койгула деп какшап жүргөнүм да ушул. Бирок Алла бар эми, Алланын өкүмү менен иншалла Алла кадыр зат, улук зат. Алланын күчү баардык нерсе толук жетүүчү. Мен деле ошол Аллага таянып дуа кылып, кече кыжалат болуп келдим эми. Ушу сиздердин ишиңизде чечилип калсын деп. Ошол эже. Туура эле сөз болдубу? Ооба. Макул иншалла. Кече Бишкекте тартылган видеолордун баардыгына бул видеода кошулат иншалла. Эртең чыгат. Анан көзөмөлгө алынат деген ойдомун. Маселе чечилет деген ойдомун иншалла. Атайын мамлекеттик ички иликтөөнүн көзөмөлүн алып бериңиздер. Лично ушул Нуриза эженин маселесин. Рахмат.